Мынабу терең коктунун тескей тарабында Түз Конуш Караганды сай жайлоолору бар. Союз учурунда бул жайлоолорго 30дан ашык короо мал чыгарылчу. Мындан 25 жыл мурда Кызыл суу аркылуу өтүүчү көпүрөнү сел алып жолдорду бузуп кеткен. Жекенди айыл аймагындагылар ошол жылдардан бери жол көпүрөнүн жоктугунан бул жайлоого мал чыгара албай келишет. Жайыт маселеси ушу тар болгондуктан элдин негизги суроо талабы көйгөйү ушул тескей жайлоолоруна көпүрө салуу маселеси келип чыккан да. Күнүгө ошол 14 группага бөлүнүп, көчө болуп иште ушундай иштер болуп жатат. Албетте көпүрө курууга чоң каражат талап кылынат. Бул маселени жергиликтүү эл болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып чечишти. Бүгүнкү күндө жалпы эл көтөрмөлөп иш кызуу жүрүп жатат. Буюрса көпүрөнүн курулушу 15 ноябрга чейин бүткөрүлүп ишке кириши күтүлүүдө. Мына 2 ай болуп калды, ушунча убакыттан бери жолун түшүрөт, айылдын жардамы менен ушунчалыкка жеткирип калдык. Эми Кудай кааласа аз убакыт калды, бүтүрөбүз деген максат бар. Ал эми ушул эле райондун Кашка суу айыл аймагында ушуга окшогон маанилүү 4 көпүрө элдин күчү менен бүткөрүлдү. Көпүрөбүздү бүтүрүп алды. Мына көрүп турасыздар, азыр мына тизилип турган габион сеткаларды бүт эл өзү чыгып, активный катышып, ушул жерде иштедик. Мындай көпүрөлөр бул аймактагылар үчүн чоң мааниге ээ. Бир эле факт, учурда Жекенди айыл аймагында эле Союз учурунда бүт райондун малынын санына жеткен 4 түлүк мал бар. Эми алар ушул көпүрөлөр аркылуу алыскы жайлоолорду кенен пайдалана алышат. Нуркызы Абдрахманова, Эркин Гулмамбетакунова, Асылбек Турдалиев, Коомдук 1 канал, Чоң Алай району.